Жума ичинде өлкө аймагында атталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакыт Бекболсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Кыргызстанда бүгүн 24-июлга карата коронавирустагы 1147 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалаладин Рахматуллаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 8, Чүй облусунда 1, Жалал Абад облусунда 2 бейтап каза болгон. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 4143 бейтап, амбулатордук түрдө 15060 адам даарыланууда. Өлкөдө пандемия башталгандан бери 156152 адам коронавирус жуктурган, алардын ичинен 133444 киши айыгып чыкса, 2238 адам каза болду. Ал эми жалпы эмдөөнүн биринчи дозасынан 336732 адам, ал эми экинчи дозасын 106238 киши алды. Эскерте кетсек, Садыр Жапаров кечээ 23-июлда вакцина алып жатып, жакын арада Синофарм вакцинасынан 1.250.000 доза кошумча партия сатылып алынаарын баса белгиледи. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Бельгия королу Филиппке Бельгиядагы адам өмүрүн алган суу каптоолорго байланыштуу көңүл айтты. Бельгиянын айрым аймактарын суу каптап, анын кесепетинен адамдар каза болуп, ири кыйроолор болгондугу тууралуу суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргыз Республикасынын элинин жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм. Жабыр тарткандардын тезирээк сакайып кетүүсүн каалайм деп айтылат көңүл айтуу телеграммасында. Жогорку кеңеш үйлөнүү той, үй бүлөлүк салтанаттарды маркумду акыркы сапарга узатуу жана маркумдун элесине арналган иш-чараларды өткөрүүнү тартипке келтирүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун биринчи окууда колдоду. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, аталган мыйзам долбоорун депутат Улукбек Ормонов демилгелеген. Ал долбоордо той мааракелерди өткөрүүдө коноктордун саны 100 адамдан ашпоо, үйлөнүү той бир күн ичинде болуп, 200 адамга чейин келиши керек. Никелешүү боюнча каттоого туруу салтанатына 3төн ашпаган унаа менен жүрүү каралган. Маркумду акыркы сапарга узатуу иш-чараларында бодо мал, жылкы союлбайт. Той, үй бүлөлүк салтанаттар жана маркумдун элесине арналган иш-чараларды дем алыш күндөрү саат 8:00-дөн 23:00-ге чейин, ал эми иш күндөрү 18:00-дөн 22:00-ге чейин өткөрүлөт. Кыргызстандык спортчу Ганике Кубанычбекова Олимпиада оюндарында 10 метр аралыктан ок атуу спорту боюнча 48-орунга илинди. Бул тууралуу Олимпиада оюндарынын сайтында айтылат. Ал 24-июлда 50 спортчунун ичинен 612,8 упайы менен 48-орунга жайгашты. Финалга өтүш үчүн спортчулар 628,5 упай топтоо керек эле. Белгилей кетсек, Олимпиада оюндарына Кыргызстандын атынан 16 спортчу катышууда. Улут аралык мамиле боюнча мамлекеттик саясатты жакшыртууга багытталган кыргыз жараны концепциясынын максаттарын жана багыттарын элге жеткирүү иш-чаралары аймактарда өтүүдө. Кыргызстандагы коомчулуктун биримдик үчүн жаштардын жарандык кампаниясы иш-чарасы активдүү. Кайдыгер эмес жаштардын башын бириктирди. Кыргыз жараны жарандык иденттүүлүктү куруу жана концепциясынын калыптанышы тууралуу кеңири сөз жүрдү. Өлкөдөгү этностор аралык мамилелерди талдоо максатында этностор аралык мамилелерди мамлекеттик укуктук жактан жөнгө салуу, мамлекеттик тилди бириктирүүнүн ролу жана тилдик көп түрдүүлүктү өнүктүрүү жана жалпы жарандык бирдейликти калыптандыруу боюнча бир топ маселелер айтылды. Биримдикти жана ынтымакты бекемдөөгө багытталган иш-чара жалпы кызыкчылыктарды издөө борбору тарабынан демилгеленип, аймактарга чейин жетүүдө. Жалпы 7 облустагы 26 айылды камтыган демилге кызыктуу жана жаштарга түрдүү жаңыча ыкмалар менен толук жеткирилип, алар дагы өздөрүнүн ой-пикирлерин ортого салышат. Концепция боюнча кыргыз жарасынын концепциясынын негизги максаты бул Кыргызстанда жашаган жалпы улуттарды, элдерди, алардын улутуна, тилине, башка өзгөчөлүктөрүнө карабастан баягы бириктирүү, бир баалуулукка, Кыргыз Республикасынын жараны деген баалуулукка бириктирүү. Бул концепциянын дагы бир максаты элдер арасында достук, ынтымакташтык, анан ошол жалпы жашап жаткан жарандар мен Кыргыз Республикасынын жаранымын деп ошол
мамлекет үчүн кызмат кылууга баягы үндөө бир идеологиялык мааниси бар концепция болуп саналат да. Концепциянын эми 5 негизги багыты бар. Биринчи багыт бул мамлекеттик органдардын эффективдүүлүгүн көтөрүү, андан кийинки кыргыз тилин улуттар арасындагы бир тил катары статуска көтөрүү, кийинкиси жалпы Кыргыз Республикасында жашап жаткан этносторду, улуттардын укуктарын, кызыкчылыктарын коргоо менен аларга мамлекеттик кызматтагы башка укуктук шарттарды түзүп берүү жана элдердин ортосундагы ынтымакташтыкты сактоо болуп саналат да. Программабызды улантабыз, эми кезекти кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмдөрү толук ремонттоодон өттү. 2 бөлүм 90 орундуу болуп, ковид илдети күчөп турганда ачылды. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал күч алып турганда жугуштуу оорулар бөлүмү жаңы жабдуулар менен камсыздалып, бейтаптарды кабыл ала баштаганын айтты. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын 90 орундуу жугуштуу оорулар бөлүмү толук оңдоодон өттү. Изоляторлорду оңдоо, бөлмөлөрдүн ички жасалгалоо жумуштары жүрүп, терезе эшиктери толугу менен жаңыланды. Жылуулук, суу менен камсыздоо, канализация түтүмдөрү эми ар бир бейтап үчүн өзүнчө болду. Оңдоо иштери COVID-19 шашылыш, чара көрүү долбоорунун алкагында жүрүп, пандемияга каршы аракеттенүү мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоо, алдын ала чараларын камсыздоо болуп саналат. Буга чейин бул илдетти дарылоодо атайын жабдуулар жетишсиз болгон. Эми бөлүм жаңы заманбап жабдуулар менен камсыздалды. Булар высокопоточная кислородная терапия деп коет, ошондо колдонулчу аппараттар. Мисалы үчүн кычкылтектагы азыр централизованный деп коет, борбордук ошо ылдый жактан тартылып келип, ушул аппараттар аркылуу бейтапка берилет да. Бул негизинен ошол бейтаптын эмесин, абалын туруктуу кармап жакшы болуусуна аябай чоң жардам берет. 45 жыл мурун курулган имараттын эскилиги жетип, чатырларынан суу тамчылап, мындай эмгектенгендер деле эмес, бейтаптарды да жүдөтүп келген. Былтыркы жылы пандемия учурунда ковид илдетине туш болгондордун саны көбөйүп, орун жетишпеген учурда ушул бөлүмдө оңдоп түзүүдөн өткөрүү аракеттери башталган. 25 миллион сом сарпталган оорукананын ремонт иштери бүткүл дүйнөлүк бак жана саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан жүргүзүлдү. Мына капиталдык ремонттон чыккан 2 бөлүмүбүз, жугуштуу оорулар бөлүмүбүз айтып кетерлик нерсе, бул типтүү курулган, ар бир бокска өзүнүн шлюзу бар, өзүнүн санузел деп коебуз, өзүнчө ар бир бокско, анан кирүү чыгуусу да өзүнчө типтүү түрдө изолятор, полуизолятор 90 керебетке ылайыкташтырылган 2 жугуштуу оорулар бөлүмүбүз ремонттон бүтүп отурат. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев ковид илдетинин 3-чү толкунунун күчөп турган мезгилине жетип, күнүнө катталган бейтаптардын саны 1900го чейин жетсе, азыр бул көрсөткүч 1300гө түштү дейт. Аймактар боюнча дары-дармектер жетиштүү жана бош орундар бар экендигин белгилеп кетти. Түштүк аймагы боюнча кайрылышкан жугуштуу оорулар жана гепатология бөлүмдөрүнүн абалы начар экендигин эске алып, алгачкылардан болуп ушул бөлүмдөрдү оңдоодон өткөрүү зарылдыгы каралган. Темирный банктын COVID-19 деген долбооруна киргизип, 9 организацияны киргиздик. Ошолордун мынакей биринчиси бүтүп, калганда аяктарда бардыгына бүтүп, бүгүн биз ачылыш азамине ачтык. Себеби азыркы кезде COVID оорусу көбөйүп атат. Ошондой эле башка дагы жай болгондуктан инфекционный оорулар көбөйүп, кичинекей балдардагы каякка жаткарабызды ойлонуп атканбыз. Бүгүнкү мынакей ачылыш бул абдан Ош областына чоң жардам берип кетет. Иш-чарада ооруканада былтыркы пандемия учурунда 65 жаш курагында дүйнө салган оорукананын директорунун дарылоо иштери боюнча орун басары Жарматова Темиркан Досатовнаны эскерешип келгендер мемориалдык тактайчанын ачылышына күбө болушту. Темиркан Досатовна өз ишин билген, мыкты да сыккан дарыгер, көзү жеткен уюштуруучу, жөндөмдүү насаатчы катары өз салымын кошуп келген. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Иран Ислами Республикасынан республиканын борбору Бишкек шаарына 42 компаниянын өкүлдөрү, ишкерлер келишти. Алар кыргыз тараптын расмий өкүлдөрү жана ишкерлери менен жолугушуп, өздөрүнүн чыгарган продукциясын тааныштырууда. Инвестиция тартуу жана ишкерлерди колдоо учурдун талабы болуп турганда, мындай иштер жакшы көрүнүш экени айтылды.
Иран Ислам Республикасынан Бишкек шаарына чоң 42 компаниянын өкүлдөрү келишти. Алар кыргыз ишкерлери менен жолугушуп, өздөрүнүн чыгарган продукциясын тааныштырууда. Ишкерлер 22 күнү келишкен. 3 күн бою борбордо болушат. 42 компаниянын ичинде турак жай куруу, дары-дармек чыгаруу жаатындагы ишкерлер, электроника, телерадио компания тармагына керектүү жабдыктарды өндүргөндөр жана башкалар бар. Ирандан Кыргызстанга мындай ишкерлердин чоң делегациясы биринчи жолу келүүдө. Алардын максаты бир аянтчага чогулуп, чоң бир соода үйүн куруу болуп саналат. Ал эми биздин максат Иран өндүрүүчүлөрүн кыргыз ишкерлерине жана элине тааныштырып, соода сатык жаатындагы мамилени арттыруу болуп саналат. Ал эми келген ишкерлердин арасында Ирандагы Умид компаниясынын өкүлү Козем Наджафи бар. Анын айтымында ал иштеген компания телерадио тармагына керектүү жабдыктарды жана күндөн электр энергиясын бөлүп чыгаруучу, ошондой эле электр чубалгыларын чыгарарын билдирди. Келечекте өздөрүнүн өндүргөн продукциясын кыргыз базарларына чыгарууну көздөшөт. Биз 3 тармакта телерадио тармагына керектүү жабдыктарды, күндөн энергия алууну жана электр чубалгыларын чыгарабыз. Биздин өзгөчөлүгүбүз катары баасы арзан жана сапаттуулугун айткым келет. Азыркы учурда кыргыз ишкерлери менен сүйлөшүп жатабыз. Буюрса иштер жүрүп жатат. Анткени эки өлкөнүн жолу да жакын, иш жүргүзүүгө ыңгайлуу деп эсептейм. Бүгүнкү келген курам бир гана Бишкекте болот. Бирок кийинчерээк Ошко бир жарманка өткөрүүнү пландап жатабыз. Албетте, коронавирус инфекциясы буга тоскоолдук кылбаса. Кыргыз тарап жакшы тосуп алышты. Өзгөчө айыл чарба тармагындагы сүйлөшүүлөр жакшы жүрүүдө. Жана пастени Кыргызстанга алып келүү боюнча да сүйлөшүүлөр болуп жатат. Бүгүнкү күндө республикага бизнес өкүлдөрүн тартуу жана ишкерди колдоо, аларга шарт түзүп берүү боюнча алгылыктуу иштер кызуу жүрүүдө. Мындай учурда кыргыз өлкөсүнө ишкерлик кылууга кызыккандар жакшы көрүнүш экенин белгилеп кеткибиз келет. Бакытбек Болсунов, Майрамбек Асанов, Азия ТВ, Бишкек. Ноокат районунун Көкжар айыл аймагында калкты тейлөө борборунун бөлүмү ачылды. Аталган мекеме Көкжар айыл өкмөтүнүн имаратына ачылып, ушул тапта 3 кызматкер элге кызмат көрсөтө баштады. Аймакта ачылган калкты тейлөө бөлүмү 6 айыл аймактын тургундарын тейлейт. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Ашырали Алыбай уулу жакында гана үйлөнгөн. Бүгүн жубайы менен нике көөлүк алууга арыз жазышканы келишкен. Каарманыбыз айылына жакын жерде тейлөө бөлүмү ачылганда ыңгайлуу болуп, жумушу тез бүткөнүн айтат. Үйлөндүм эле, нике көөлүккө арыз ташадык азыр. Пока очередь жок, жакшы. Мурда болгондо өзүнүн айылы көп эле болсо, Ноокатка барат элек. Ноокаттан очередке турат элек, ошол. Алыс болот, да? Алыс болот эле. Буга чейин 30 чакырым алыска Ноокаттын борборуна келип жумушун бүтүргөн айыл тургундары жакын жерге калкты тейлөө бөлүмү ачылып, кызмат көрсөтө баштаганына кубанычта. Баары кезек күтпөй жумушу бат бүтүп кайтканын айтышат. Очередь жок, главный. Жигиттер профессионал да. Келгени дароо мына ошо убагында бүтүрүп. Жаңы эле 1,5 саатта келдик, мына бүтүп атат жумуш. Биз үчүн жакшы болуп атат, жакындап калды. Ноокатка баргандан көрө бияк оңураак болуп атат азыр. Жеңилдеп нема болуп калды. Жакшы болуп атат энди. Кыйналбай. Жакында бизге мен дагы Кулатовдон келдим. Жакында энди Ноокатка баргандан көрө жакшы шарт бергендерге рахмат. Аталган мекеме буга чейин иштеп келген, бирок жаңы үйлөнгөн жарандарга нике көөлүк берүү, чет элден келген жарандарды убактылуу каттоого коюу, жарандарга паспорт берүү, фамилиясын, атын өзгөртүү жана башка кызматтар жок эле. Эми булардын баары бир жерден тейленип калды. Мен бул жака келип кечетен бери иштеп атам. Ошол жаңы туулган балдарга көйлүк беремин, никелешүү жөнүндө көйлүктү беремин, өлгөн жарандарга кара кагаз беремин, ОМС беремин, ошондой эле базага дагы тургузуп атам, кечетен бери үргөтүп. Ага чейин ушул айылдын тургундары бардыгы Ноокатка барышчу. Ноокатка барышат эле, бүтсө бүттү, бүтпөсө 1-2 күн катташып, иштерин бүтүрүп кайтышчу. Калктын тейлөө борборунун бөлүмү Көкжар айыл өкмөтүнүн имаратына ачылып, азыр 3 кызматкер элге кызмат көрсөтө баштады. Бөлүмдүн баш кадиси Исламбек Кадыров тейлөө бөлүмү 75 миңден ашуун жаранды тейлегендигин айтат. Аларга ыкчам кызмат көрсөтүүгө кошумча адистер зарыл дейт. Кечетен баштап уже кабыл ала баштадык. Азыр уже адам көбөйө баштады. Эми нагрузка көбөйдү да кичине. Эми 1-2
2 штат болуш керек болуп атат да. Азыр райондук бөлүм ар жака Зулпуевке жылып кеткен үчүн бул жагы 25, нар жагы 30 километрден ашып кетти да. Уже быйыл Кайрагаш дагы келип баштады. Эми 1-2 штат бербесе уже нагрузка болуп баштады да. Кече задание берип кетишти. Анан зданиябыз 1-2 комнат, анан квартетекебиз бар 3 эле комнат болуп, зданиябыз да кичинекейирээк болуп атат. Ноокат районунун Көкжар айыл аймагына калкты тейлөө борборунун бөлүмүнө кошумча кызматтар киргизилип, иштеп баштаганына 1 жума болду. Тейлөө бөлүмгө Кулатов, Ынтымак, Төлөс, 12 Бел, Нариман айыл аймагынын тургундары да келсе болот. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Ысык көл досторун чакырат 2021 аталышындагы эл аралык этно карнавалы быйыл Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына жана Балажан Республикалык эстетикалык билим берүү окуу методикалык борборунун 35 жылдыгына арналып, Орусия, Өзбекстан жана Кыргызстандын 7 дубанынан 400дөн ашуун таланттуу балдар келген. Этно карнавалда жаш таланттардан түзүлгөн музыкалык топтор, аспаптык ансамбльдер жана улуттук аспаптар, жеке аткаруулары, вокалдык ырдоо сыяктуу номинациялар боюнча күч сынашты. Эс алуу менен коштолгон сынак Кыргызстандын Берме толгон ысык көлдө өттү. Бул долбоорду Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги, Кыргызстандагы 1-чи ЮНЕСКО клубу, Балажан билим берүү борбору өткөрдү. Теманы Зинаида Алмазбекова баяндайт. Бул сапар 11-чи эл аралык этно карнавалы Ысык көлү досторун чакырат 2021 деп аталып, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына жана Балажан Республикалык эстетикалык билим берүү окуу методикалык борборунун 35 жылдыгына арналды. Бул самал Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги, Кыргызстандагы 1-чи ЮНЕСКО клубу Балажан билим берүү борборунун демилгеси менен 14-июлдан 19-июлга чейин өткөрүлдү. Бул этно карнавалга Орусия, Өзбекстан жана Кыргызстандын 7 дубанынан 9дан 17 жашка чейинки 400дөн ашуун таланттуу балдар келип күч сынашты. Ысык көл досторду чакырат карнавалы бул майрам бир гана кыргызстандык балдар үчүн эле эмес, КМШ өлкөлөрүнүн балдарыныкы десек болот. Бул карнавал быйыл 11-чи ирет өтүп жатат. Жаш таланттар өз элинин маданиятын даңазалап, каада салтын, улуттук кийимдерин жана ошону менен балдарды патриоттуулукка тарбиялайт. Бул карнавалга келген өспүрүмдөр биринчиден өз өлкөсүн көрсөткөнгө, анан өз элинин маданиятын даңазалап, сыймыктануу менен өзүнүн улуттук кийимдерин кийип көрсөткөнгө аракеттенет. Албетте, муну менен бала мындан дагы патриот болууга умтулат. Катышуучулар музыкалык топ, хореография, улуттук аспаптык ансамбль, жеке аткаруу, вокалдык ырдоо сыяктуу номинациялар боюнча таланттуу балдар күч сынашты. Кароосунак балдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша өткөрүлүп, ар кайсы өлкөдөн келген алдыңкы хореограф, вокалист, музыкалык аспап чеберлеринен түзүлгөн эл аралык калыстар тобу сынакта таланттуу балдардын чыгармачылыгына, аткаруучулук сапатына, сахна чеберчилигине жараша өз бааларын берип жатышты. Вокалисттердин конкурсунда жюринин төрагасы катары кызмат кылдым. Анан жалпы жонунан абдан жакшы таланттуу балдар кезинде биз дагы ушинтип конкурстардан ырдап жүрүп анан кийин чыкканбыз. Мен келечекте дагы арасынан ушу ырдап чыгып аткан балдардын арасынан дагы келечектеги катарыбызды толуктай турган мыкты ырчыларды дагы көрө алдым десем болот. 1-чи орундарды алдык. Буюрса аябай көп даярдык көргөнбүз. Ушунун баары буга чейин да бул группалар чоң ийгиликтер багындырып жүргөн, бирок бүгүн бул өзгөчө болду. Бул долбоордун уникалдуулугу таланттуу балдардын кароо сынагы менен гана чектелбестен ооз музыкалык спектакльдер, хореография, вокал, элдик аспаптар боюнча мастер-класстар өтүлүп, мугалимдер, чеберлер арасында кошумча аспаптарды иштеп чыгуу боюнча илимий практикалык конференция менен коштолду. На берегу замечательного озера Ысык-Көл. Кыргызстандын ажайып кооз жери Ысык көлдүн жээгинде өтүп жаткан Ысык көл досторун чакырат этно карнавалына Россия Федерациясынын Курск областынан 3-чү ирет келип жатабыз. Баса белгилей кетсем, 2019-жылы биздин Курск облусунан келген белгилүү бий чебери
Маргарита Бобровская жетектеген Виктория хореограф бийчилер тобу баш байгени жеңип алганбыз. Ошондой эле бул этно карнавал менен бирге кошумча билим берүү сессиясынын Евразия ассоциациясынын 10 жылдык юбилейи дагы белгиленүүдө. Менимче тажрыйба алмашуу, кароо сынак менен бирге эле КМШ жана башка чет өлкөлөрдөн келген балдар дипломатиялык жол менен достошуу жолун бизге көрсөтүп отурат. Мурунку СССР убагындагыдай эле улуттар аралык ынтымакты көргөндөй болдум. Албетте, Кыргызстандын делегациясы бизди досундай тосуп, меймандостугун абдан жогорку деңгээлде көргөздү. Биз дагы жооп катары Монолит профилиндеги эл аралык борбор уюштуруучу 4 августта Курск облусундагы Заря балдар лагерине кыргызстандык жаш таланттарынан турган делегацияны чакырып кетмекчибиз. Эс алуу менен коштолгон бул саамалыктын негизги максаты Кыргызстандын КМШ өлкөлөрүнүн жана алыскы чет өлкөлөрдүн этно маданий өзгөчөлүктөрүн изилдөө, жандандыруу жана сактоо, достук мамилелерди түзүү, балдардын көркөм, музыкалык, вокалдык жана хореографиялык чеберчилигин өркүндөтүү болуп саналат. Ар кайсы өлкөдөн келген жаш таланттар музыка дүйнөсүнө сүңгүп кирип, ар бир элдин улуттук оюндары, каада салттары, чыгармачылык жаатында тажрыйба алмашуу менен коштолду. Ошондой эле сынак барчан балдар ден соолукту чыңдоочу комплексинин сахнасында байге ээлерин жана жеңүүчүлөрдүн чоң гала концерти менен аяктады. Ысык көлдүн жээгинде укмуштуудай эс алуу менен бирге жаңы досторду тапкан балдар эсте калаарлык күндөрдү өткөздү. Эң алгачкы профессионалдык сүрөтчү катары таанымал Гапар Айтиевдин өзү туулуп өскөн айылында музей ачылат. Социалисттик эмгектин баатыры, СССРдин эл сүрөтчүсү Гапар Айтиевдин айылдаштарынын демилгеси менен мыкты делген сүрөтчүлөрдүн эмгектери чогултулуп, алгачкы кайрымдуулук көргөзмө уюштурулду. Батыр Жалиев баш болгон сүрөтчүлөрдүн эмгектери эми жаңыдан курулушу баштала турган музейде сакталып турат. Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Батыр Жалиев. Биздин ушул Айтиев абабыздын мектеп музейинин башталышына дагы себепчи болгон сүрөт ушул сүрөт. Республиканын эл сүрөтчүсү Батыр Жалиевдин дал ушул эмгеги Гапар Айтиевдин музейин ачууга түрткү берген экен. Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү Самидин Жоробаев баш болгон демилгечилер Жалиевдин бул эмгегин автордун колунан алгандан кийин Айтиевдин жеке музейин ачууну колго алышты. Бир жакшы сүрөтүм бар, эми ушуну алып барып мектепке илбейсиңерби деп калды. Анан биз ойлошуп пландаштырып көрөлү деп, анан абабызга жөн эле барбай кичине гонорарын көтөрө бардык. Анан кийин абам муну бериңиз, мектепке коелу деп алып барып, биз ой кетти. Биз эмне үчүн муну барып мектептин директоруна эле илип коюшубуз керек. Андан көрө биз ушулга бир чоң бөлмө уюштурбайлыбы, ошол бөлмөгө келечектеги Айтиев атындагы музейдин башталышы, мектеп музей деп иш баштабайлыбы деген ой кетип, анан ушул иштин башталышы ушу менен болуп, мына азыр Кудай буйруса, мына 2-жылга кетти. Гапар Айтиев Ош облусунун Кара Суу районундагы Төлөкөн айылында дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Кыргыздын туңгуч сүрөтчүсү, Кыргыз улуттук профессионал сүрөт искусствосунун негиздөөчүлөрүнүн бири. Анын пейзаж сүрөттөрү жана этюдтары өзүнүн түстүү өзгөчөлүктөрү жана сүрөтчүнүн ой толгоосу менен сезимдерин бириктирип, кыргыз табигатынын зор эпикалык мүнөзүн бизге жеткирип келди. Дал ушул сыяктуу эмгектерди чогулткан демилгечи топ 2 жыл мурун баалуу эмгектерин жыйнап башташты. Эми бул искусствонун эмесин билесиңер, сүрөтчүлөр сүрөттөрүн обязательно көрсөтүш керек экен, башка болуш керек экен. Анан өзү турган кымбат болот экен. Анан кийин эмне кылабыз деп ойлонуп отуруп, ушундай чечтик. Кайрымдуулук көргөзмөсүн уюштурсак, сүрөтчүлөрдүн бул көргөзмөгө коюлган аттары калат. Андан кийин ошону актылар менен бир кылып алып, баягы биздин көчөдө илинген афишаларда жазылып турат. Бүткөндөн кийин бул жердеги коюлган сүрөттөрдүн бардыгы биз уюштурган музейге өткөрүп берилет. Ошондо музейлер болуп калса, андан башка өкмөттөн уже токтом чыкты, 2-3 күн болду музейдин имаратын куруу боюнча Төлөкөндө. Ошонун бардыгы болуп калса, келечектеги муундарга бул кишилердин, улуу кишилердин сүрөт өнөрүн баштаган кыргыздар киши ушулардын эстен чыкпай балдарга жакшы сабак болсо керек дейбиз. Улуу устат катары да Айтиевдин эмгегин эскеришип, анын улуттук кадрларды даярдоо боюнча бүт күчүн үрөгөндүгүн айтышты. Сүрөтчүлүк өнөрдүн сыйкырдуу таасирин ачып үйрөтүп, искусствого көп эмгек кылган инсандын музейине жөнөкөй эмгектер чогулбагандыгын билдиришти. Бул эмгектер, мына кече бирөө айтып атат, бул эмгектер баалаганга кымбат.
балаганга ал немеге да турбайт. Азыркы заманда биздин сүрөттөр, мисалы үчүн салонный экиге кылат да, сатууга коюлган сүрөттөр, анан чыгармачылык сүрөттөр деп. Ошол баягы сүрөөгө салонный сатууга койгон сүрөттөр аябай жалтыраак, сонун көрүнөт. Онун келечеги жок. А мынабул ошол художниктердин баардыгы эң сонун эмгегин, жараткан өзүнүн эмгегин алып келип койгону бизди кубандырып атат. Уюштуруучулар кооператив атындагы музейди ачуу демилгеси 2 жыл мурун башталып, жер бөлүп берүү маселесине түйшөлүп келишкендигин айтышат. Жакындан тарта музейдин курулушу үчүн да жер маселеси чечилгендигин айыл өкмөттөн билдиришти. Айтиевдин атын алып жүргөн мектепте азын оолак чогулткан эмгектерди коюп, музей көргөзмө уюштурушкан. Сүрөтчүлөр бул демилгени да колдоого алып, 2-ден 3 эмгектерин музейге белекке беришти. Анан кантип эми ушул жерде жашап, анан кийин ушул өзүбүздүн абабыз, өзүбүздүн эң биринчи тун улуттук ушунчалык залкар инсан Гапар Атиевдин анан өзүнүн жеринде ошол жер жакшынакай мектеп келечекте канча муундарга таасир бериши үчүн ошон үчүн анын сүрөтчүлөр дагы ушунчалык ийилип, анан ушуну ойлонуп, келечек кандай болот? Анан ушул Гапар Атиевдин жеринде дагы канча жаш таланттар бар. Демилгечи топ Кооператив атындагы Кыргыз улуттук көркөм өнөр музейи кыргыз элинин негизги көркөм казынасы жана өнөр кенчи болуп эсептелгендигин баса белгилеп, эми өзү туулуу өскөн Төлөкөн айылында залкар сүрөтчүнүн музейин ачып, эл сүрөтчүнүн атын өчүрбөй эмгектерин сактап калууну максат кылышууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Азия ТВ Чекиткейжи сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Ал эми коронавирус илдетине байланыштуу эл көп чогулган жерлерге барбай, гигиеналык эрежелерди сактоого чакырабыз. Эмки эфирлерден көрүшкөнчө сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.